бүгүнкү күндө мына ушул Кыргыз-Кытай мамилесиндеги түзүлүп жаткан жагдай, кырдаал канчалык деңгээлде мындай коопсуздукка коркунуч жаратышы мүмкүн? Деги эле эки өлкөнүн алакасына таасир этиши ыктымалбы? Бул жана башка суроолорубузга жооп издейли деп турабыз. Биз бүгүн студиябызга чакырган меймандар менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Алар коопсуздук маселеси боюнча аналитик талдоочулар, коопсуздук жаатындагы генералдар Артур Медетбеков жана Марат Иманкулов. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Студиянын номери 68 0606, мындан тышкары 0552 68 0606 WhatsApp номерин терип суроо же пикириңиздерди жөнөтүп койсоңуздар болот. Анда эң алгачкы эле суроого өтөйүн. Марат мырза, айтыңызчы, мисалы бүгүнкү күндө ушул айрым бир массалык маалымат каражаттарында, социалдык түйүндөрдөгү ошо Кыргыз-Кытай алакасы бир кооптуу чекке келип калды деген сыяктуу мындай маалыматтар, анан жакында митингге чыгыңыздар, биз бул маселенин аягына чекит коюшубуз керек сыяктуу деген чакырыктар канчалык деңгээлде мындай бизге олуттуу ойлонууга чакырат? Рахмат суроолорго. Буга биз реакция кылышыбыз керекпи? Сөзсүз. Конечно, сөзсүз керек ал. Эми жана сиз айткандай кооптуу чекке жетип калды деген бул эми өтө ашы чапкандык болот. Чын эле коомчулуктун ичинде, ошонун ичинде бир кандайдыр бир кызыктар адамдар тарабынанбы же ошондой топтор тарабынанбы ушу Кытай Кыргыз мамилесин кандайдыр бир саясатташтырып, ушул жагын кичине мындай өлчүтүп баратканы байкалып турат. Буга эмне себептер болгонун көптөр эле билет болуш керек, бирок мен токтоло кетейин. Кээ бир ишканалар ошо Кытай жарандарынын катышуусу менен, Кытай жарандары жүргүзүп аткан иштери боюнча ошол жерде болгон кетилген жанагындай чарбалык кемчиликтер, жана экологиялык кылган жанагындай терс көрүнүштөрдүн баары тең ошо мына көрүп атпайбызбы, тиги өзгөчө жанагы месторожденияларда иштеп аткан рудниктер, жанагындай Кытайлар иштеп аткан жерде жаңжалдар көп чыга баштабадыбы? Эми ойлонуп көрө турган болсок, ушуга Кытай мамлекетинин кандай тиешеси бар деген суроо туулат да. Кытай мамлекети ушуга күнөөлүүбү деген. Же болбосо жана кредиттерди, Кытайдан келген кредиттерди 100 миллиондоп жеп койду. Мына официалдуу түрдө кече биз маалымат уктук. Коопсуздук кызматынын пресс катчысы маалымдады. Сапар Исаковго күнөө коюп, ага 111 миллион долларды жанагы бу тетисти реконструкцияларда ошол жерден ошону урдуп алган деген күнөө коюлду. Мына ушунун баарына тең Кытай мамлекет күнөөлүүбү же башкача карап көрсөк, ошонун баарына жол берип аткан биз күнөөлүү эмеспизби? Биз Кыргызстандын жана сатылган коррупционер чиновниктердин күнөөсү да бер. Эмне үчүн ошол эки кредит алып атканда ошого жол берди? Кытайлар, мисалы Кытай мамлекети да өнүксүн берип аткандар. А биз аны кандай пайдаландык? Же Кытайдын мамлекети келип ошону урдап алдыбы? Же ошол экинин кол бутун барап мону урда дедиби? Бизгилер урдап атат да. Анан жанагы ишканаларды Кытайдын мамлекети келип иштетип атат ошол жерде. Каалаганда иштетип. Биздин көзөмөлдө иштеп атат да. Ошо биздин көзөмөл кайда? Ошо шарттарга, ошондой шарттарга макул болгон биздин чиновниктер күнөөлүү эмеспи? Мына биринчи өзүбүздөн карашыбыз керек да. Мына мурдагы бийликтер ушуга жол берген да бүт баарына тең. Жана лицензиянын баары сатылган. Жана эле кытайлыктар эмес, башка чет өлкөлүктөр сатылып кеткен көптөрдүн баары тең. Ошонун баары тең биз каалагандай, биздин улуттук кызыкчылыкка жооп бере тургандай иш алып барып атабы? Мына ошолордун баары тең көп суроолор турат да. Ошондон жанагы эле кытайлардан мен алысмын. Жана Кытай мамлекети дегенге бир Кытай мамлекети менен Кыргыз мамлекети ортосунда кандайдыр бир тирешүү же болбосо мындай шек келтирүү жагын ойлошубуз керек. Мындай мамиле эл аралык мамилени болгондо да кошуна мамиле, түбөлүк кошунабыз биз. Эч жакка чалбайбыз. Бул Кудай берген кошуна, анан биз каалайбызбы биз түбөлүк жашай турган мамлекеттербиз. Ошондон буга өтө итааттык менен мамиле кылыш керек. Анан эл аралык мамилелер монда көчөдө жана топтордо кыйкыруу менен маселелер чечилбейт. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт. Анткени бул маселени башкача түрдө чечиш керек. Дипломатиялык жол менен жана биздин өзүбүздүн ушеки кылган иштерге көз карашыбыз, кылган ишибиздин баарын өзү оңдошубуз керек. Мына ошондо иш чара башка болот. Элдерге ошону түшүндүрүш керек. Мен байкап атам, бир кызыктуу топтор бар окшойт. Өзүнүн жекече
жана саясий кызыкчылыгына ушуну пайдаланып саясатташтырып барып анан кийин ушундагы маселени өрчүтүүгөнгө аракет кылып аткандарын байкалып турат. Биз ага жол бербеш керек, бийлик ага жол бериш керек, элдерге түшүндүрүү иштерин көп жүрүш керек деп ойлойм мен. Артур мырза, мына өткөн аптада ошол бир 300гө чукул, айрым маалыматтарда андан көбүрөөк дейт, айрымдары азыраак дейт. Ошол жарандар кытайлык, биз Кыргызстанды кытайлар басып кетти деген жөн менен митингге чыгышты да. Анан негизи бул чын эле ушул митингдер улуттук кызыкчылыкты көздөйбү же анын аркасында башка бир саясий күчтөр турабы? Микрофонго. Биринчиден биз ушул жылдын аягы декабрь айын карап көрө турган болсок, биринчи ошол биздин жаш жигиттер Кытай элчилигинин астына барып чыгышкан. Кытай элчилигинин астына тарыхы боюнча алар ошо Кытайда мусулман кыргыздарды 50 миң 60 миң деп каяктагы бир асмандагы сандарды алып алып, туура эмес маалыматтардын негизинде бир ошол жерге пикетке чыгышып, өзүнчө бир чоң саясий оюндорго аралаштырып жүргөн. Андан кийин ал иш мындай андан ары өтпөй калгандан кийин мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 жолу ошол Кытай мамлекетине каршы Кыргызстанда болуп аткан окуяларга байланыштуу алар көбөйүп кетти, биякта мыйзамсыз жүрүшөт, саны көбөйүп дагы чыгышты. Бирок ушуну колдогон кээ бир саясатчылар буга аябай от жаккандай болуп калды. Бишкекте, түштүктө, нарында бир кандайдыр бир оюндар аралашып кетти, өздөрү да байкабай калды болуш керек ошол саясатчылар. Себеп дегенде мына Кыргызстанга 100 миңден ашык кытайлар келип, ошолор калып, анан кийин 60 миңге жакын биздин кыздар көйгө чыгып кетишти деген бир болбогон жалган маалыматтарды аябай көп таркатып жиберишти. Бул интернет сайты аркылуу дагы жолугушууларда да болуп кетти. Негизинен биз официалдуу маалыматтарга таянсак, Кыргызстанга келген Кытай жарандарын саны бир 35 миңге жакын экен, алардын кайра чыгып кеткени 34 миңге жакын. Ал эми ошо 1 миңден ашыгы ошо Кыргызстанда жанагы байлык кен иштеринде, соода саттык жерлерде иштейт. Болгону 60га жакын гана биздин кыздарыбыз турмушка чыгып, анын ичинен 6 гана ошол Кытай жаранына, Кытай улутуна чыгып, калгандар уйгур, башка улуттарга чыккан экен. Ошол жерден өзүнчө бир расмий түрдө туура эмес маалыматтарды берген кээ бир топтор, кээ бир саясатчылар бул жерге бир чоң себеп болуп атат. Экинчиден мен айтар элем, бүгүнкү күндө биз ШОСко, ОДКга киргенден кийин акыркы убактагы Кытай менен Россия менен чогуу болгон Американын ортосундагы карама-каршылыктардагы негизинен бир ушул ШОС мамлекеттеринин ортосунда болгон кандайдыр бир карама-каршылыктар болушун, же болбосо алардын мындай тирешин каалабы, көмүскө бир оюндарды дагы айтсак жаңылышпайм. Себеп дегенде бул дагы өзүнчө таасирин берип атат. Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы карама-каршылык болуп турса, бул батыш өлкөлөрүнүн өзгөчө Америка Кошмо Штаттарынын жүргүзгөн саясатына ылайык болгондой сезилип турат. Себеп дегенде акыркы убактагы болуп аткан окуяларга өзүңүздөр көрүп турасыз, жеке эле кыргыз мамлекети эмес, мына казак мамлекетин дагы аралаштырып жиберип атышат акыркы убакта ал жерден дагы. Демек, ушуга кызыктар болгон чет мына батыш өлкөлөрүнүн саясатчылары буга мындай акыркы убакта таасирин тийгизип атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин мамлекет, биздин эл, бул биздин коллега Марат туура айтып кетти, бул жагы аябай этияттык менен мамиле жасаш керек. Экинчиден, мунун бардыгы дипломатиялык жол менен чечиле турган таасирлери болуш керек. Антпесек биз абдан жаман жагдайга кабылып калышыбыз мүмкүн. Себеп дегенде Кыргызстан акыркы убакта көбүнчө инвестиция менен жашап атат. А инвестиция тынччылыкты жакшы көрөт. Демек Кыргызстанга биринчи кезек тынччылык, стабилдүүлүк керек. Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Бизге келген эң алгачкы билдирүүлөрдө угармандар кайрылып атат да, ошо Кыргыз-Кытай мамилесин бийлик мурунку ажоонун тегерегиндегилерге шылтап жаткан түр көрсөтүүдө дейт. Болбосо анда ачык айтпайсыңарбы? Буга ким кызыктар? Силер мисалы коопсуздук тармагын билген адам катары деген. Азыр Марат мырза да айтып кетти, мен да айтпадым ким кызыктар экен. Ал эми мына бул Атамбаев же болбосо дагы бир кишилер кызыктар деп мындай түз айтууга эч кимдин мындай далили жок. Айткандан биз алыспыз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө айтып кетейин,
дагы бир жолу кайталап ошол сураган кишиге интернет сайттарды окуп көрсө болот. Кытай улуту боюнча, Кытай мамлекети боюнча кандай карама-каршылыктарды айткан сөздөр болуп атат, ошого болгон саясаттар кандай жүрүп аткан өзү карап, өзү бир чечим чыгарса болот. Биз болгону бүгүнкү күндө болуп аткан Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамиленин жакшырышын, туура багытта алып барышына бизге элге мындай өзүбүздүн ой пикирибизди билдирүүбүз ошол негизги максат. Уланталы программабызда азыр байланышка чыккан дагы бир угарман бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кулак сизде өзүңүз тааныштырып өтсөңүз алгач. Конокторго айтып кетип турган бул ошол күчтөрдүн аркасында ачык эле айткыла. Мунун аркасында Атамбаев турат экенин баардыгыбыз эле билип эле турабыз. Ошол жерде тиги Кыргызстан үчүн Атамбаев, анан жана Мискенбаев дегендер бул Кыргызстан үчүн бул баш оору. Ошол Атамбаевдин кезинде Кытайлар кирген эмес беле. Ошол Кытайларды именно Атамбаев киргизгендиги үчүн ушул оору ушул болуп баратат. Эмне үчүн ошол Атамбаевди камап кое албайсыздар? Рахмат. Эми бул бийликке сурообуз керек. Биз болсо отставкадагы генералдарбыз, биз азыр бийликте иштебейбиз. Бирок бир чети абдан мореке мага кичи окуш керек. Эним айтып туура суроо берип атат. Кызыктар адамдар гана биз жанагындай айтып кетпедимби? Муну билиш керек. Бул Кытай мамлекети менен жана бу жерде жүргөн Кытай жарандарынын ортосундагы эки маселени эки бөлүп чечиш керек. Кытай мамлекети бизге миллиарддаган карыздарды берди. Бербей койсо да болот эле да. Бирок берди. Бирок ошо алып биздин чиновниктер, мурдагы өкмөт, мурдагы Атамбаевдин огандагы бийлик кандай пайдаланды? Мына кеп ошондо болуп атпайбы? Туура. Ошонун баары мына аныкталып атпайбы? Ошондо проекттерди түзүп атканда, ошо карыздарды алып атканда биз эксперт катары ошондо эле айтып чыкканбыз. Азыр бүгүн айтып аткан жокпуз. Мен 13-жылы айтып чыккам. Проект башталып элек 14-жылга чейин айтып жанагындай тегерек столдордо гезиттерге чыгарганбыз. Бул болбойт. Бул өтө коррупцияланган проекттерге акча алынып атат. Бул уурдалат. Анткени коррупцияланган мамлекетте бүт көп нерселер уурдалып кетиши мүмкүн. Кийин мунун баары эл жооп берет, эл төлөйт. Ошондон коррупциялар уурдалып кете берет деп айтты, эч ким уккан эмес. Мына азыр аягына чык, мына убагы келди, кылыр иш 40 жылда билинет дегендей, мына билинди азыр канчасын уурдап атканын. Мунун баары тең элдин мойнуна илинген карыздар да. Бул ошол эки чиновниктер төлөбөйт өздөрү. Мына азыр тергөө органдары бийлик тарабынан ошолорду жаңа кылмыш жоопкердигине тарткандан тышкары буларды ошол эки уурдалгандарын таап туруп биздин казынага төлөтүбүз керек бул акчалардын баарын тең. Анан эгерде ошол Атамбаев действительно ошонун артында тура турган болсо, ошол экини пайдаланып туруп жаңжал салам десе, конечно, бийлик муну жоопко тартыш керек. Дагы бир угарман сураган экен. Бизде дейт, кээ бир күчтөр атайын Кытай менен уруштуруп, андан алыстатууга аракет кылып жатышат. Ошондуктан от менен ойногондон алыс болушубуз керек деп калтырыптыр. Дагы бир угарманыбыз кайрылган. Мамилебиз ушул ызы чууда мамилебиз салкындап, анан бизге инвестиция келбей калса, темир жолубуз ачылбай калса, анан биздин эгемендүүлүгүбүздү көрө албагандар сүйүнүшөт да. Ошондуктан өтө сабырдуу бололу дейт да. Бул билдирүүлөр экен. Дагы бир угарман байланышта, саламатсызбы? 68-06-06 телефон номерин терип түз байланышка чыксаңыз болот. Кийинки угарманыбыз мындай суроо менен кайрылган экен. Кыргызстанга дейт, Кытай жарандары абдан көп, эсепсиз кирип жатат деген талапты коюшту. Ага кантип мораторий жарыялоого болсун? Болгону дейт, аткаруу бийлигиндеги ишти мындай катуу талап коюп, чечкиндүү жүргүзсө гана тартипке келсе керек. Бул жагын кандай ойлойсуңар деп кызыккан. Мен бул жигитке азыр эле айтып кеттим эле. Ошо бизге келип менен Кыргызстанга кирип, анан кайра чыгып кеткен сандардын ортосу айырмасы 1000-1,5 миңдин тегерегинде сөздөк. Расмий бийликтин маалыматтары болот. Расмий бийлик себептегенде Кыргызстанга киргенде официалдуу түрдө кирет, официалдуу түрдө кире албайт. Кокус официалдуу түрдө кире албай калса, анда кармалып, же ошондон соттолуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагы айтып жаткан маалыматтардын бардыгы абдан көп кирип атат деген, мунун бардыгы абдан калп, туура эмес. Себептегенде өзүңүз да айтып кеттиңиз, буга кызыктар адамдар бар, саясатчылар, кээ бирлер. Бул жерде мен айтып кетер элем, биздин Кыргызстанга келген
Кытайлар алар көбүнчө жанагы фирма аркылуу кешет да. Туурабы? Коммерциялык фирма аркылуу кешет да, иштешет. Ал мамлекет жибербейт. Биздин мамлекет менен атайын контракт түзүп, ошонун негизинде келип иштешет. Экинчиден, ачык сөз, бүгүнкү күндө биз ошондой жанагындай коммерциялык фирмалар аркылуу, инвестор аркылуу биздин Кыргызстанды өнүктүрүүгө бардык шарттарды түзө алабыз. Эгер антпесек, алма-быш оозуна түштөп жөн жата бергенде эчтеке болбойт да. Анда биз кайра артка кете баштайбыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө муну туура түшүнүү негизинде өзү мындай кызыккан күчтөр дегеле бар. Жекеле биздин өлкөбүздөгү ички мындай саясаттагы эмес, тышкы саясаттагы өзүнчө кызыккан күчтөр бар. Алар бул мындайча айтканда маалыматты акырын гана түртүп берип коет дагы, анан аны өйдө мындай ушундай жогору элге алып чыгып, ушундай таасирдүү көтөргөнгө аракет кылган адамдардын саны дагы анча аз эмес. Ошону туура түшүнүш керек да. Азыр дагы Facebook'ка келген билдирүүлөрдү тааныштырып коеюн. Алмазбек Абдазов аттуу угарман жөнөтүптүр. Элибиздин тынчтыгын ойлосоңор жакшы болот эле. Американын же Европанын саясаты бизге окшогон кичине мамлекетке согуш ачканы Кытайга каршы алар үчүн жакшы. Биздин эл түшүнбөй жатат. Өзүбүздүн элге аябай эле кыйын болот дейт. Дагы угарман жөнөткөн экен. 35 миң Кытай кирип, кайра 34 миң Кытай чыгып кетсе, ошондо эмне бул жактагы 1000 Кытай бүт Кыргызстанга жетишип жатабы дейт. Статистикага ишенбейличи, статистикага таянсак, анда биз качан эле өнүгүп кетмекпиз. Угуп эле жүрөбүз го, чек арадан фура менен эле киргизип атканы. Аны көргөндөр баары жөнөкөй жумушчулар. Ошону сиздер да билбейсиздер, ачык айтканда үйрөнгүлө дейт. Мен ушуну айтып коеюнчу, бир кээ бир жанагындай наалачылыктарга анча-мынча негиздерде болуп атат. Биздин мамлекеттик органдарда кээ бир жерде ушул жагынан мындай шалаңдык кылып, туура эмес иш кылгандарын дагы буга себеп болуп, ушунун кесепети болуп аткандай сезилип атат мага. Биринчи жагы, бул жана виза берүү жагынан. Ошо виза берүү жагынан жанагындай акчага берип, акчага сатылып, жана өзгөчө жанагы Азыр эми электрондук виза болуп калбадыбы? Баары бир ошолорду жакшылап иретке салыш керек. Экинчи, мен ушул жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен мамлекеттик органдарга мен сунуш берер элем. Мына көп жылдардан бери өзгөчө акыркы Атамбаевдин режими убагында, Бакиевдердин убагында жанагы Тоо-Кен жагында көптөгөн ошол экини чалгындоо иштерине, ошол экини производствого көптөгөн лицензиялар берилген. Ошону бар кандай пайдаланылат? Мен билген фактылар боюнча кээ бир лицензиялар миллиондогон акчага, долларларга сатылып кеткен. Алганда бир 300 сомго алып алышкан. Бу жерде чиновниктердин, коррупционерлердин чоң залакалары бар да. Мына мамлекеттик адыр комиссия түзүп, ошого мамлекеттик органдардан жанагындай коомчулуктун өкүлдөрүнөн, жанагындай көз карандысыз эксперттерден түзүлгөн комиссия түзүп, ушул маселени азыр эл сурабаса деле, эл талап кылбаса деле, ушуну тактап териштирип туруп, аны ошону элге жарыялап койсо, элге түшүнүктүү болот эле. Азыркыдай мынча экен, тигинче экен, так дана, момча киши ушул тармакта иштеп атат. Жалаң эле Кытайлар эмес, башка чет элдик жарандардын баары тең. Анткени биздин миллиондогон жарандар жумуш жок, сыртка чыгып кетет жумуш иштеп. Ошол эле кезде мына элдин пикири боюнча миңдеген, жүз миңдеген адамдар келип бизде жумуш иштеп атат. Эмне үчүн биздикилер чыгып атат? Эмне үчүн ошол орундарды бизге бербейт деген сөз болуп атпайбы? Ошентип ушуну комиссия түзүп туруп, бийлик тарабынан ушуну тактап туруп, анан кийин коомчулукка бир билдирүү берсе, анда элдин арасында түшүнүү маселелер болот эле. Азыр дагы бир угарманды угалык, саламатсызбы? Байланышка чыксаңыз, сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Саламатчылык, катуураак сүйлөңүз. Мен суроо берейин дедим эле. Кытайдан же болбосо башка мамлекеттерден алынган карыздарды биз пенсионерлердин пенсиясын кыркып, ошол пенсия аркылуу гана төлөдү деген чынбы же жалганбы? Биз пенсионерлер ушуну угуп алып да канча кыжаалат болуп атабыз да. Себеби биз өзүбүздүн иштеген мээнетибиз да бул. Кытайдын карызын биздин алган төлөмдөрүбүздөн алып атат деген чынбы дейт. Мына бул сыяктуу дагы ушундай маалыматтарды сот түйүнгө таркатып атышпайбы азыр? Эми сиздин айткан сурооңузга мен мындай жооп берет элем. Бул маалымат жалган. Себеп дегенде сиздин пенсияңыздан эч ким эч жакка бергенге укугу жок. Буну атайын ошондой жалган маалыматтарды социалдык тармактарга жөнөткөн кээ бир мындай шылуундар бар.
Эми буга ишенбеш керек. Социалдык тармакка түшкөн материалдын бардыгына эле ишене бербегиле да. Себеп дегенде сиз канча пенсия алып алсаңыз, ошончо алышыңыз керек. Буну өзүңүз тактап алганда билесиз да. Бирок ачыгын ачыш керек, келечекте Кыргыз мамлекети Кытайдан алган кредиттерди кийин баары жаманбы, жакшыбы баары төлөшүбүз керек. Аны кандай акыбал менен, кандай жол менен төлөт, муну убагында ошол өкмөттө иштеген кыргыз жетекчилери буну азыртан ойлонуш керек. Себеп дегенде биз абдан көп мындай инвестициялык кредиттерди алганбыз. Эгерде жанагы бирден айтылып кеткен жанагы коррупциялык иштерге чагылдырып, ошонун негизинде миллиондогон акчаларды мына ТЭЦ боюнча, андан тышкары жанагы датка кемин боюнча, андан тышкары мына кен байлыктар боюнча алынган, уурдалган акчалар ар бир адамдын же жана жетекчилердин ошо ар бир жетекчинин чөнтөгүнө түшө турган болсо, кийин буну төлөш абдан өтө татаал болуп калат. Мына бүгүн сот процесстери жүрүп атат бул боюнча. Эгерде ушунун бардыгына азыр биз өтө кылдаттык менен мамиле жасап, ошого коомчулуктагы эл дагы таасирин тийгизбесе, кийин кыйын болуп калат. Енді ушуга бир кыскача жооп берип коеюнчу. Бул суроо абдан мындай кооптоно тургандай суроолорда действительно элдин арасында мындай кооптонуп атат да. Биздин эгерде төлөп келгенде биздин пенсия кыскартылып калып, тилерди төлөш үчүн бизден бюджет акча жетпей калабы деген кооптону бар. Ошондуктан ушул маселени чечиш үчүн биринчиден биз экономиканы чыңдашыбыз керек. Экономиканы өнүктүрүшүбүз керек. Мына 1-2 жылдын ичинде жанагы төлөмдүн пик мезгили ошо 2-3 жылдан кийин келип калат. Ошондо миллиондогон, 100 миллиондогон долларларды 300 миллионго чейин, 500 миллионго чейин төлөшкө туура келет. Проценттерин да кошуп, өзүнүн эмелерин дагы. Ошондуктан биринчиден азыр биздин өкмөттүн астында турат. Экономиканы чыңдап туруп, азыркы кирешени көбүрөөк чүзүш керек бюджетке. Бюджет азайбаш керек. Экинчиси жана теневой экономика дейт. Теневой экономиканы жоюш керек. Коррупция менен күрөшүүнү абдан мындан да чоң жолго салыш керек. Ошондо ошо коррупциянын негизинде казнага түшө турган акчалардын баарын, жана коррупционерлердин чөнтөгүнө, урлардын чөнтөгүнө түшүп аткандын баарын тек казнага кайтыш керек. Ошондо гана биз Кытайдын карызы болобу же башка чет мамлекеттен алган карыздардан убагында биздин жана пенсионерлерге, бюджеттик организацияларга өзүнүн жанагындай кесепетин тийбегендей кылып туруп төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Эгерде ага биз көңүл бура албасак, действительно элдер жанагындай кыйналып калган мезгил болот. Улантабыз. Дагы угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кулак сизде. Урматтуу акылмандар, мен мындай демекчимин да. Мына айтыңыздарчы, биз мына Кытайдан туура экономикалык жактан артта калган үчүн көз каранды болуп атабыз. Кредит алып башкаларды бирок коопсуздугун унутпашыбыз керек. Чындыгын айткандачы, айтыңыздарчы, мына биздин ушундай статистика бар, Кыргызстан жарандары Кытайга барып Кытайдын жарандыгын алган. Анан биринчи, экинчиден биздин кыздарыбыз турмушка чыкканын элде көп акыркы учурларда элдин кыжырын келтирип атканын мен айтайын деген, мына эжеден мурда айтып кетти. Маалыматтын толук кандуу жетишпегенине байланыштуу көптүк менчик телевидение, газеталар чыгып эле ар нерсени басып атат, аларды көзөмөлдөгөн эч ким жок. Анан айтсаңыздар, чындыгында эле канча өзү кытайлыктар бар биздин. Анан ушу кыздарыбыз турмушка чыкканда Түркменияда, башка мамлекеттерде кыздар алганда мына 30 миң, 50 миң акча төлөйт экен ошолорчу, ушуга үйлөнүш үчүн. А бизде андай жок да. Ошондуктан ушундай бир карап койсок да жакшы болот. Рахмат. Азыр мен бир Тышкы иштер министрлигинин берген маалыматтарын кыска тааныштырып койбоймунбу, андан кийин жооп берсеңиздер. Мына Тышкы иштер ведомствосунун берген маалыматында былтыркы жылы, тактап айтканда 2018-жылы Кыргыз Республикасынын визасын 21.017 Кытай жараны алган экен. Мунун 14.492си электрондук виза болуп эсептелет. 2017-жылы 12.310 виза алынган. Анын ичинде 1013 электрондук виза болгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча убактылуу жашаганга уруксатты 11.966 Кытай жараны алып, алардын ичинен 9498 Кытай жараны Кыргызстандын аймагында убактылуу иштегенге уруксат алган. Жана айтып атат, кыргыз кыздары ушу Кытайларга турмушка чыгып атат деп. Бул боюнча 2010-жылдан 2018-жылдары бардыгы болуп Кыргызстандын 60 жараны Кытай жарандары менен расмий үй бүлө курушкан, тактап айтканда жанагы никелешүү тууралуу күбөлүктү алышкан. 2010-жылдан 2018-жылдарда жалпысы болуп 268 Кытай жарандары Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган. Алардын ичинде 171 кыргыз, 72 уйгур, 9 өзбек, 6 Кытай, 9 дунган жана 1 казак улутундагысы бар. Эми сөз Артур мырза сизде. Эми бул жигит сурооду берген, сиз жооп берип койдуңуз, ачыгын айтканда.
Мен кошумча эле айтып кетейин, айтып атпаймынбы? Кээ бир саясатчылар, кээ бир жанагы туура эмес өзүнчө топтор социалдык тармактарга туура эмес маалымат бергени менен чектелбестен өздөрү чыгып алып расмий түрдө өздөрүнүн атынан туура эмес жалган маалыматтарды берип атпайбы? Ошого ишенип, ошонун негизинде биздин жаштар жанагындай митингге чыкканга же болбосо өзүнчө бир топ түзүп алып ар кандай таасирлүү адамдарды чакырып алып туруп өзүнчө бир чогулуштарды өткөргөнгө иштерин жүргүзүп атпайбы? Демек бул жерден биз бүгүнкү күндө 21-кылым адамдар аң сезим менен туура баалап, туура анализдеп маалыматты ошонун негизинде өздөрүнүн ой пикирин айтып турса жакшы болмок. Тилекке каршы өздөрү баягы айдалып кошулуп, мындайча азгырылып кетип, туура эмес жактарга бурулган учурлар акыркы убакта акырындан көбөйө баштады. Бул жакшылыкка, тынччылыкка алып келбейт. Экинчиден айтарым, бүгүнкү күндө биздин жаштар өзгөчө жанагы митингге чыгып келип аткан, өткөндө угуп да көрдүк, алардын мындай сүйлөшүп да көрдүк. Көбү билбейт, анан ошондой 2-3 жолу чогулгандан кийин бир проблемага экинчи проблемасын кошуп атат. Ошол эле жанагы телевидениянын астына барып алгандан кийин бүгүнкү штрафтар боюнча дагы маселелерди көтөрүп кетишти. Эми дагы бир 3-4 талап кошулду да. 3-4 талап. Дагы бир 2 жолу чогулса, дагы 5-6 талапты кошо берет. Демек бул жерде мамлекеттин ичиндеги стабилдүүлүктү бузууга, мындайча айтканда, мындай ич-ара кагылыштырууга кызыккан күчтөрдүн бар экенин бул жерден далили чыгып атат. Эми алар кимдер экенин атайын кызматтын кишилери, укук коргондору бул боюнча өздөрүнүн иштерин жүргүзүш керек. Буларга каршы мындай иштерди токтотуш керек. Азыр WhatsApp'тагы суроолорго дагы өтөбүз. Ага чейин байланыштагы угарманга кезек берем. Саламатсызбы? Угат ал сизди. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, өзүңүз таныштырып койсоңуз. Сыргаев Нуржан. Көлдөн. Бул жерде эки кыйын байке турат. Эми биздин бул органдарга кандай иштешти түшүндүрүп, эмне кылышты түшүндүрүп айтып койсо болот болду экен, же жолотуп коебуз силерди дачы. Рахмат. Эми мен жакшы суроо мурдагы берген жигитке айтып берейин, жана акылмандар деп биз сарказм менен айтып кеттик окшойт. Берге биз акыл үйрөтөлү деп келген жокпуз. Биз редакциянын чакыруусу менен өзүбүздүн пикирибизди бөлүшөлү деп эле келдик. Аны кандай кабыл алат, аны угарман өзү чечет болуш керек. Акылдуу адамдар көп, бирок биз эксперт катары иштеп кеткенибиз калп эмес, ал чын. Ошондон өзүбүздүн пикирди айта алдык деп. Экинчиден, да укук органдарында азыр билесиңер, чоң реформа жүрүп атат. Мына жаңы кодекстер ишке кирди 1 январдан баштап. Ошол кодекстерди туура алып кеттүү маселеси да турат. Укук органдарынын ичинде түшүнбөстүктөр да болуп атат. Мен аны угуп атам, көрүп атам, коллегалар менен пикир алмашып атабыз. Жагдайлар бар, көрүм, оперативдик кызматтар тууралуу дагы анча-мынча бир көйгөйлөр турат. Аны азыр ошол экиге бийлик көңүл буруп, мына өкмөт, президент администрациясы, коопсуздук кеңеш ушуга бир көңүл буруп, ошол экин жакшылап бир жанагы мыйзамдардын баарын айкалыштырып жакшылап иштеп кетсе жакшы болот эле. Анан эми биздин коллегаларга эмне кеңеш беребиз? Мыйзамды так аткарып, элдин коопсуздугун, элдин тынчтыгын жакшылап сактап берсе эле деген ой. Чын дили менен иштеп берип, раз өзүңө ушундай элдин жанагындай түйшүгүн мойнума алам, коопсуздугу менен ошо жооп берем деген ушундай кызматка өз ыктыяры менен баргандан кийин таза иштеп берип, коррупцияга аралашпай, кызматын так аткарса деген эле бизде өтүнүч аларга. Дагы бир угарман сураган экен, ушуга окшогон элди дүрбөлөңгө салып кооптондургандарга, көзөмөлдүк кылганга эмне бийликтин күчү жетпей жатабы деп сураган. Мен ойлойм, бийликтин күчү жетет, бирок бунун бардыгын мындай кылдаттык менен аныктап, тактап, териштирип, ошонун негизинде гана бир чечим чыгарыш керек. Жөн-жөрдөн эле мындайча айтканда биздин ар бир жарандын өзүнүн конституциялык укугу бар, мындай өз пикирин айтып, митингге чыкканга, пикетке чыкканга. Бирок алар эгерде мыйзамды бузбай, өздөрүнүн ой пикирин туура айтып,
элди дүрбөлөңгө салбаса, анда аларга эч чара колдонулбайт. Эгерде жанагындай дүрбөлөңгө чакырып, массалык маалымат каражаттарына туура эмес маалыматтарды берип, ошондой иштерди жасай турган болсо, албетте муну мыйзам чегинде укук коргоо органдары карашы керек, бул боюнча иштерди жүргүзүш керек. Митинг эле деп чочулоонун кажети жок го. Анткени митинг Атамбаевдин маалында деле болчу эле го. Тынчтык митинг кылганга мыйзам түрүндө уруксат бар да, эмнеге ага тыюу салынышы керек деп кайрылган экен дагы угарман. Туура айтат. Биз мамлекетте биз өзүбүздү мамлекет демократиялык мыйзамдуу мамлекет деп эсептейбиз. Ошондуктан мамлекетте болуп аткан баардык нерселердин баары мыйзам чегинде гана болуш керек. Ошон үчүн митингде азыр биздин укугубуз бар конституция боюнча оюбузду ачык айтканга, маалымат таратканга, ошонун ичинде жанагындай митинг топко митингге чогулуп алып туруп өзүбүздүн пикирибизди билдиргенге. Бирок ошонун баары мыйзам негизинде болуш керек. Эч ким тыюу салбаш керек. Бирок кандайдыр бир күчтөр ушундай болгон элдин мүдөөсүн айтабыз деген жанагындай өзүнүн максатына жетебиз деп жанагындай көйгөйлөрүн айтып чыга турган митингтерди өз кызыкчылыгына мамлекетке жаңжал салуу жолу менен жолу жанагындай бир уурлар кайрыбыз келип алып туруп кайра кызматка бийликке келебиз деп ушундан пайдаланып кетебиз десе, буга бийлик тарабынан кескиндүү түрдө чараларды көрүш керек. Биз мамлекетте жатабыз да, өз билемчилик болбойт да бул жерде. Биз коомчулук турат. Бир куча адам, бир топ адам келип алып туруп, өз билгенин кыла бергенде биз мамлекетпизби же жөн эле мындай эме жүргөн жана сыгандардын табырыбызбы? Биз мамлекетпиз, ошондон мамлекетте тартипте болуш керек, мыйзамда иштеш керек. Баардык мыйзам чегинде болуш керек. Эч ким жаңылбайт. Эгерде мыйзам чегинде иштей турган болсок, эчтеке болбойт бул мамлекеттерде. Туура айтасыз, митингдер болуп келген. Эгерде бийлик убагында ошол элдин көйгөйлөрүн, чечиле турган көйгөйлөрүн карап туруп аткарбай келсе, жазабай келсе, конечно элдер анан наразыга чыгат. Бирок ошол экини алдын ала иш кылса жакшы болот деген биздин мындай пикир бар да. Улантабыз программабызды Кыргыз-Кытай мамилеси тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Азыр дагы бир угарманга кезек берейин. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кулак сизде, саламатчылык. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Менин атым Марс, Бишкек шаарынан мен сиздерге ошо суроо берейин дедим эле. Жана аз байке айтып атпай, ошол жакшы экен да, жана Түркмөнстанда акча төлөө эметип атпайбы? Ошого чектөө коюп эле ошо акча эметип коюш керек да. Бөлөк жарандар ошо үйлөнө турган болсо, мамлекетке мынча түшөт депчи. Ошол жакшы экен да. Böyle ар ким эле эмес түрөт. Кыргыздар көп эле кетип атат ошо. Биз өзүбүз эмеге да мына кам көрүп эметишибиз керек да. Ошо байкелерге жанагы. Бул канчалык маселени чечет? Рахмат. Оюңуз түшүнүктүү болду, жооп беришсин. Эми бул жерден буну биз Марат экөөбүз чече албайбыз. Муну деген атайын жогорку кеңеште ошол жерден депутаттар, өкмөт ошолор карап чыгып, ошонун негизинде гана бир элдин алдына коюп чечилбесе да. Эң биринчи. Ошонун алдына чечилбесе, экинчиден бул жерден биздин Майраш айтып кетпедиби? Жанагы Министерство иностранных дел, тышкы иштер министерствосунун маалыматын ошондо жазылып турбайбы? 6 гана биздин кызыбыз Кытай улутундагы Кытай жарандарына чыгып, калгандары азыркы убакта жанагы мусулман болуп жүргөн уйгур, кыргыз, башка улуттарга чыгып тур да көбүнчө. Себеп дегенде биз бул жерден ачыгын айтыш керек. Кытай маселесин акыркы убакта жанагы динге тийиштирип дагы ошол жагынан дагы козгоп атышпайбы. Ошон үчүн биз бул жагына биз жооп бере албайбыз. Себеп дегенде бул өкмөт мамлекеттин жогорку деңгээлдеги парламенттин иши, ошол жерден гана чечиле турган маселе. Ошол биздин кыздар турмушка чыкса канча акча болуш керек, же башка улутка чыгабы, же башка улуттан алабы. Мунун баары бүгүнкү демократиялык процесстерде чечиле турган маселе. Мен бир кошулуп кетейинчи. Мына көп эле айтып атат. Жанатан бери мен 2 жолу уктум. Тек ачык атат биздин кыздар. Бул эми жанаң тыюу жолу менен чечилбес маселе да бул деген. Бул үй бүлө куруу, турмушка чыгуу деген. Биз жана айтып атпайбыз, демократиялык мамлекет жашайбыз. Эгерде эсептеп көрө турган болсок, биздин кыздар башка өлкөлөргө, Европа мамлекеттерине, Америкага, Россияга, Казакстанга миңдеген кыздар турмушка чыкты. Ал жөнүндө эч ким сөз кылган жок. Ошондуктан бул маселени жанагыны тыюу жолу менен мыйзам киргизип алып туруп мынча төлөйсүң, жозо чыкпайсың деп запрет эткенде бул чечилбейт бул маселе. Муну биринчиден маданиятыбызды калыптандырыш керек. Биз түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Анан ошол эки биздин көп кыздар кандай болот? Акчасына карап, мына ал ишкер экен. Мен ошо менен үй бүлө курсам, мен ата-энемди да багып кетемби деген үмүт менен көптөр чыгып аткандыр мүмкүн. Ошондуктан биз азыр кыргыз жигиттерине жумуш орнун түзүп,
жана жакынчылыктан чыксак, маданиятыбызды мындан ары кичине жогорулатсак, ана түшүндүрүш иштерин көбүрөөк жүрсө эле, бул өз процесс ошо менен бүтүп калат. Тыюу салып, көп процесстер тыюу менен бүтпөйт. Дагы угарман жөнөтүп атат. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарынын чыныгы саны силер айткан расмий маалыматтагыдан көбүрөөк дейт. Анан бул жерде бийлик өрт өчүрүүчүдөй реакция кылбаш керек, түшүндүрүү, алдын ала маалыматтарды буга чейин деле берип жүрүшү керек эле деп кайрылган экен да. Анан ушул жерден суротуулар, чыны менен эле ушул маалыматтарды биз жана жогоруда тааныштырган, токтолгон маалыматтарды өткөндө митинг чыккандан кийин анан өкмөт тактап берди. Бул жерде өкмөт ошол маалыматтык жактан уттуруп аткан жокпу? Албетте, өкмөт дайыма маалымат жагынан уттурат. Себеп дегенде бул ошого окшогон маселелер боюнча алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруш керек. Жеке эле түшүндүрүү иштерин эмес, алдын ала атайын орусча айтканда. Маалыматтар берилиши керек эле. Жок, бул маалыматтар берилиш керек болчу. Берилиштен мурда дагы өзүнчө профилактика иштерди жүрүп туруш керек. Себеп дегенде андай иштер болгон жок. Биздики жана айтылып кеткенде өрт өчүргүчтөр болуп, пожарный командада болуп, ошол качан гана болгондон кийин гана чыгып атпайбы. Бул биринчи. Экинчиден, акыркы убакта жеке эле ушул тармакта эмес, акыркы убактагы мына терроризм, экстремизм боюнча башка ушу адамды биздин Кыргызстанга залалын келтирген таасирлүү окуялар боюнча дагы кеч өтүп кеткенден кийин гана иштерди жүргүзүп атат. Мунун себеби абдан көп. Себеп дегенде биз акыркы убакта мамлекеттин ортосунда, мамлекеттин ичинде саясий оюндар, саясий мындай кандайдыр бир келишпестиктердин негизинде көп иш-чара мындай талаштар ошого көп кызык болуп эле, ал эми мамлекеттин стабилдүүлүгүнө болгон, мамлекеттин коопсуздугуна болгон таасирлүү мындай каршылыктарга көп учурда алдын ала мындай маалыматын да бере алмастан мурда аларга каршы иштерди убагында жүргүзө албай калганбыз. Бирок акыркы убакта бүгүнкү күндүн мындайча айтканда жаңы процесстерине ылайык бийлик дагы кичине уже кадамын шылтай баштады. Эгерде укук коргоо органдары, бийлик ушундай кадамдарды тездетип, оперативный иштерди жүргүзүп, алдын ала маалыматтарды убагында берип турса, анда мүмкүнчүлүктөр бар. Мындан ары ошолорду жанагы жаман болгон окуяларга каршы, ушундай болгон окуяларды алдын ала мындай убагында тосконго. Бир парадокста, мисалы, мен жаңылсам түздөп коерсуздар. Ошол Бишкек жылуу электр энергиясындагы болгон жарылууда Бишкек жебинде ошол жаңылоо ишинде модернизация кылган учурда Кытайдан канча жаран келип иштеп аткандыгы жөнүндө маалыматты мисалы депутаттардыкы жок эле. Көрсө, ал жерде 200гө чукул Кытай улутундагы жарандар иштеп аткан экен. Ошол сыяктуу мисалы биз билбеген маалыматтар абдан көп да. Мисалы Кыргызстанда жанагы кыш чыгара турган заводдордо иштеп аткан канчалаган Кытай жарандары бар. Бул маалыматтарды биз кийин бир баягы нонсенс абалында билип калып атпайбызбы? Анан бул деле менимче эл арасында ишенбөөчүлүктү пайда кылса керек. Ошон үчүн мүмкүн сиздер айткандай бийлик өз учурунда мындай ыкчам реакция жасап турууну унутпаса. Дагы угарманды угалык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кулак сизде өзүңүз таштырып койсоңуз. Бишкектен Атымыстанда келген конокторго ыраазыбыз. Бирок өкмөттөн берсе жакшы маалымат болмок да. Анан бул тек эле Кытай эмес, бөлөк биздин Кыргызстанда жашап аткан бөлөк улуттуунун баары биз текшерибиз керек. Эмне үчүн кыргыздар бөлөк жайга барган департация болот, департация көрө элек. Мисалы мен көрө элекмин. Үчүнчү болуп Кыргызстанда бирөөнү бир чет элге департация болуп каратышына түштүрүн көрө элекмин, уга элекмин да. Эми Кытайдын келген фирмалардынчы 90% өздөрүнүн жумушчулары алат, 10% кыргыздар алат. Келген фирмалар ошондо бизди көчкө ток маалымат айтып атат. Бирок элдер айтып, биз көрүп атабыз, билип атабыз да. Кандай жүрүп эмне кылып жүрүп өткөнүнчү. Ошон үчүн комиссия түзүп эле карапайым элден, коомдон эме акыт текшерип чыксак чыгып калат. Айырма чыгып калат. Рахмат. Ушул өнөттөгү дагы бир суроону тааныштырып коеюн, анан жооп берсеңиздер. Мындай деп атат да, мыйзамсыз иштеп аткан, мыйзамсыз киргендердин баардыгын депортация кылуу керек жана бул тууралуу калкка айтып турса, ошондо эл ишенет деп кайрылган. Туура айтасыздар. Мен жана да бул азыр суроо берген жигитке айтып кетпедикпи? Көп нерсе түшүнбөстүктөн болуп атат. Мына азыр маалымат берип туруш керек деп атат. Бул бийлик тарабынан бул биринчи кезектеги иш.
Мисалы мен bir misal келтирейин. 10-жылы август айында мен секретар коопсуздук кызматынын коопсуздук кеңешинин секретары кылып дайындап коюп, ошондо билесиздер, жана түштө болгон окуяда абдан дүрбелең болуп турган, дагы кайталанып келүү болуш керек, улут аралык кагылышуу болуп кетмек. Ошондой болуп турбаш үчүн биз биринчи эмне кылдык элек? Маалыматты, бурмаланган маалымат элге жетпеш үчүн biz o şerik malumatты kандай факт болбосун, кагылыш болобу, чатакташ болобу, же бирден иш козголуп, же жанагындай экстремисттик бир проявление болобу, ошонун баарын биринчи маалымат берип турганга аракет кылдык. Бизден биринчи чыгып турду. Мына могу жерде момундай болду, ал жагында мындай иштеп атат, дагы маалымат беребиз. Ал мындай такталып атат. Же момундай иш козголду, же момундай териштирүү бүттү деп маалыматты биринчи берип тургандыктан көп нерсени биз алдын ала алып калганбыз. Ошондон бул маалымат жагынан. Анан жанагы айтып туура, жалаң эле кытайлыктар келип аткан жок буякта. Көп четелдик жарандар жүрөт, ошол ишкерлик кылып жүрөт. Мен жана айтып кеттим жанагындай өзүмдүн сунушумда. Комиссия түзүп ушуну тактап койду болот эле. Анткени мурдагы бийликтер убагында көптөгөн башаламандык болгон бул жагынан. Каалаганды келип, каалаган акчага сатып, лицензияларды берип, аларга жумуш орундарын камсыздап берип коюп туруп, акчаны алып атат. Көптөр соттолуп атат, кээ соттолбой, жыргап ошол акча менен жыргап сайраңдап жүргөндөр көп. Мына ошол экини азыр бийлик ушул эме менен кошот, тактап кетсе жакшы болот эле дейм да. Да. Уланталык кийинки азыркы пикир боюнча оюңуз жок, мындай деп кайрылган экен. Анда эксперттердин айтуусу боюнча бүгүн Кыргызстанда кооптонуу бар экен да, бирок буга бийлик дагы этият кылышы керек дейт. Мен дагы бир угарман жөнөтөт, мен Кадам жайдан Шамбисайдан болом дейт. Түшүндүрүү иштери маселе элди алдоо иштери болуп жаткандай таасир калтырат. Айтылган сөз менен кылган иш өкмөттүкү эки башка болуп жатат. Эл анан кантип ишенебиз дейт. Бул Шамбисайда жана кен чыккан аймакта ошол боюнча экен. Дагы бир угарман кайрылып атат. Саламатсыздарбы дейт. Кытай дейбиз. Кытайдан өтө зыяндуу тамак аштар өтүп жатат. Ошого өзгөчө көзөмөлдүк керек дейт. Биз талап койгонбуз. Талабыбыз качан аткарылат болду экен, күтүп жатабыз деген. Эми бул жигиттин айтканы абдан туура. Себеп дегенде Кытайдан жекеле жанагы зыяндуу тамак эмес, өзүнчө көп убакта контрабандалык жол менен келген товарлардын саны абдан өтө көп. Бул контрабандалык жол менен келген өзүнчө бир жанагы элге белгилүү болгон аты чыккан адамдардын дагы саны аз эмес. Убагында чыгып келген кошелек, андан кийин миллион, комбайн дегендер өзүнчө бир чоң коррупционерлар чыгып келишкен. Эми өзүңүздөр билесиздер, мына жакында ушуга байланыштуу мына таможня боюнча бир нече таможнянын кызматкерлери мына иш козголуп кармалып атат. Бул ошол айсбергдин четели болуш керек. Себеп дегенде биз акыркы убактагы ошол Кытайдан келген товарларды дагы мындай качествосу начар болгонун билбей, же болбосо ошону көзүн жаап акча алып киргизген учурлар да аз эмес. Бул боюнча көзөмөлдү албетте карапайым эл коомчулук жасай албайт. Албетте биринчи кезекте ошол карай турган ошого миссиясы бар атайын кызматкерлер, таможнянын кызматкерлери, андан тышкары жанагы финансовый полиция ошолор карап, ошолордун негизинде мындай чечим чыгарып, убагында токтотуп туруш керек. Бирок тилекке каршы андай болбой, көп учурда алардын өтүп кеткени, келип атканы бүгүнкү күндө мисал катары мына биздин угуучулар айтып атышат. Бул жекеле мындай товарлар эмес, башка жагынан дагы ошондой товарлар өтөт. Мен бир эле маселе келтирип кетейин. Мына кече жакында Ленинград шаарында абдан Кытай мамлекетинин Кытай фирмасы менен чоң контракт түзүшүп, учук, андан башка жанагы радио, магнитофон, электрондук приборду да алып келип, уже биринчи партиясын алып келгенден кийин алардын мындай текшерип көрсө, ошол ар бир алып келинген приборлордун ичинде атайын жанагы угуучу атайын приборлорду коюп коюптур. Тыңшоочу приборлорду коюп коюптур. Эми алар ошол контракттын баардыгын үзүшүп, кайра Кытайлардын товарларын албай жатат. Ошондой дагы мисалдар бар. Бул биринчиден ошол фирманын же болбосо мамлекеттин коопсуздугуна өзүнүн бир таасирин тийгизет. Экинчиден бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, мына биздин Кыргызстанга келген, ошо Кытайдан келген машиналар бияка чейин кирип келишип, жолдун бузулушунда дагы бир чоң таасирин тийгизип атат. Буга канча деген биздин элдер, ошол эле жанагы коммерсанттар жазышты, айтышты, бирок эч кандай мындай чоң деңгээлде жыйынтык жок болуп атат. Үчүнчүдөн акыркы убакта ачыгын айтканда бизде болуп аткан окуяларга байланыштуу алар дагы карап турат да, Кытай мамлекетичи.
мен тогот тежерин айтайын. Баягы Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда 1 ай 1,5 ай жол жабылып калбады беле. Карантин болуп. Ошон үчүн жанагы митингге чыгып, Кытайга каршы иштейбиз, Кытайларды колап чыгабыз деген жаштарга кайрылып кетер элем. Биздин келечекте ошол жол жабуу боюнча Кытай мамлекети дагы өзүнчө бир чечим чыгарып койсо, биздин элге абдан көп зыянын алып келет. Мамлекетке дагы, себеп дегенде бардыгы мындайча айтканда жөн жөрдөн күйүп кетет. Ошого этияттык менен мындай көңүл буруп, бир чыкканда дагы бир туура маселелерди көтөрүш керек. Мен бир пикирим бар экен, жана качество боюнча сөзсүз бул жерде мамлекеттик тартипти абдан катуу кармаш керек. Санитарлык нормаларды текшерип, санитарлык нормаларды көзөмөлдөп, жана келген экспорттон импортко келген товарлардын баарын текшериш керек. Биз бул жагынан абдан кылдат караш керек. Экинчиден, карап көрдүңөр, жанагы эле сырттан келип аткан Кытайданбы же башка мамлекеттерден келип аткан товарларды тамак ашты айтпай эле коелу. Өзүбүздө эмне болуп атат? Мына жакында КТРда бир передача, репортаж болду, бир журналистик расследование болду. Ош базарында таң атпай саат 3-4-төрдө эт саткан эмеден чыккары, рыноктон чыккары көчөгөн боюна туруп алып туруп, Ош базарынын ичинин жанында көптөгөн бир мындай кооптоно турган жанагы сомнительный бир малдын еттери сатылат экен. Аябай өлүп калгандардын, жанагындай малдардын баарын сатып. Мына ошо эрекеге тартып, ошого да эми тартип эми бардык тармак үчүн керек. Ошого да эми Кытай күнөөлүүбү, ошого дагы чет өлкө күнөөлүүбү. Өзүбүз күнөөлүбүз да. Мына чиновниктер ошо экини көзгө салып, жакшылап иштеп бербейби ошол жерден. Улантабыз, кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы, Майрашайым. Угатабыз сизди. Каныбек Мырзаканов, Канчыгынан. Мен эки мырза келиптир, Артур менен Окен Марат мырза. Экөө тең специалист, бирок мен бүгүн түшүнбөй атам экөөнүн кандай ой менен келишкенинчи. Кытайдын адвокаттары катары сүйлөшүп атат. Мен такыр түшүнбөй атам да сыйлаган кишилердинчи бүгүн. Эмне бизде чын эле бизде эмне проблема жокпу Кытай менен? Мен түшүнбөй атам силердичи. Мына мынтип айтат да, көп эле айтып атышат. Ай, Кытайга каршы сүйлөгүлө. Ой, Кытай деген билесиңерби кандай мамлекет? Ой, Кытай деген тигиндей, мындай деп эле бизди баягы колониясы кылып салды бардыгычы. Ай, мына ошонтип отуруп, мына Сапар Исаков өкмөттө, жогорку кеңеште ушинтип сүйлөп аткан. Ой, Кытай жөнүндө сүйлөгүлө. Ой, койдуп, мына көрүп атабыз, азыр мына тест тагандай болгон. Канча миллион деген мынакей коррупция экенинчи. Эми жаштар жыгагандан чыккан жокту. Үчүнчү күчтөрдү издеп атасыңар. Мен түшүнүп атам, митинг десе эле жүрөгү чөт элдин барын, ай. Сен коркутуп атасыңар элди. Митингге чыккан элдин тынччылыкка чыккан укугу барбы? Марат мырза өзүңүз айттыңыз, бар дедиңиз. А биздин болсо прокурорлор болсо сразу өзүнүн протеме постановлениесин чыгарып коет. Мыйзам бузаттага чыгарып коет. Жок, укугу жок чыккан деп коет. Ай, эгерде эл ошо жыйылып калган жана тереңдеп кеткен маселелерди айтпай турган болсо, анда настоящий бале болот да. Мисалы Кытайлыктар кааласа жана границаны жаап коет. Биздин студенттер бара албайт. Ишкерлер бара албайт Кытайгачы, билгенин кылышат. Азыр мындай да, мен да каршымын жанагындай башаламандык болгон үчүн. Бирок эл маселени кимге айтат? Өкмөткө барып айта албаса, бирин да таба албайсың. Жогорку кеңештин депутаттары болсо, укпаса, кимге айтат, кимге? Рахмат, аз калды убакыт. Бир койчу. Бул ким, Каныбектерби? Каныбек такай угарманыбыз. Каныбек, мен айтып коеюн. Мен берге өз ыктыярым менен келген жокмун. Мен журналисттерди чакырып келип катышып бер дегенден келдим. Биринчиден, экинчиден мен берге Кытай мамлекетине же Кытай жарандарын адвокаты болгум келбейт. Мен сиздер алар өздөрүнүн адвокатын таап алат. Мен бу жерден калыс сөзүмдү айтайын деп эле айтып атам. Бу жерден мен айтайын дегеним, бул Кытайларды жактап аткан жокмун. Көп маселелер ошо Кытайдын жарандарын катышуусу менен жана башка өлкөнүн жарандарын катышуусу менен көптөгөн бардак болуп атат мамлекетте. Аны көрүп атабыз. Ошон үчүн мен жана айтып атпаймынбы? Муну жакшылап бир иликтеп, ушул маселени жакшылап тактап албаса болбойт. Ошондуктан биз себеп берип коюп атабыз жана элдерге туура эмес маалымат, бурмаланган маалымат менен иштегенге берип атабыз. Эгерде действительно ошондой болсо, ошондой деп айтыш керек. Ошон үчүн айтып атпаймынбы жана мамлекеттик комиссия түзүп туруп, ошонун ичинде коомчулуктун өкүлдөрү, көз карандысы эксперттер кирип туруп, мореки жанагы лицензияларды туура алынганбы, туура алынган эмеспи? Же бул пара алып туруп, акча алып туруп берип койгонбу? Ошо иштеп аткан жерлерде санитардык нормалар аткарылып атабы? Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы жүрүп атабы, же жүрбөй атабы? Мына ушул маселелерди тактап коюш керек. Анан митинг жөнүндө мен бирөөндө митингге чыкпа деп мен бирөөндө айта албайм бу жерден. Да, митингге чыкканда эмне чыгыптан? Биринчиден, ошол эки бийликтин өзү себеп берет. Бийлик анда түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйт, жолдо маалымат бербейт, жолдо бир ишти туура эмес кылып атат. Жана бир айтып кетпедиби? Бизге жанагындай түшүндүрүү ишти кылбай эле, жана наоборот бизди коркуткан болуп атат деп. Ошондой болбош керек. Түшүндүрүү иштери түшүндүрүүчү болбош керек. Кызым болбош керек эч кимге. Мына ошон үчүн маселени чечиш керек. А мен айтып аткан сөзүм,
жанагы кээ бир күчтөр, мурдагы уурлар, ачык айтайын, мурдагы бийликтер уурлар кайра келип ошо бийликке отурбасын деген эле ниет меники. Ошолордун курал болуп калбасын деген эле мен ата көзүм айткандарын барып айтыш керек, туура. Эми бул жерде Марат мырза айтып кетти, бул Каныбек мырзаны эгерде мүмкүнчүлүк болсо, сиз айтып калдыңыз көп бармын деп. Келерки радиого чакырып, ушундай бир өзүнүн мындайча айтканда пикирин алсаңыз болот. Экинчиден, Каныбек мырза ачыгын айтканда бул жерден биз ой пикирибизди билдирип, өзүбүздүн болгон анализдик маалыматты берейин деген максат менен келдик. Ал эми ар ким ар кандай түшүнөт аны. Ошону сиз дагы өзүңүз туура түшүнүңүз. Себеп дегенде бунун бардыгы ошо убагында мындай маалыматты туура түшүнбөгөндүктөн же болбосо маалымат кандайдыр провокациялык жолдор менен келген, максатты ойлогон ошон адамдардын идеясы менен келгендиктен көбү туура түшүнбөй калып атат. Ал эми жана сиз айткан митингге чыга албасак эч ким укпайт деген сөз, бул мунун сөздүн жагдайы да бар. Себеп дегенде митингге чыгыш үчүн албетте туура маалыматты берип, туура позициясын айтып чыкса, анда баары колдойт. А эгерде жөн эле провокациялык жол менен кагылыштуу иштер менен чыкса, аны эч ким колдобойт дагы, ага каршы кайра ошол өкмөттөгү коомчулукта каршы чыгат. Биз баарыбыз билебиз, мына канча жылдан бери биздин Кыргызстан мамлекетинде ушундай ар кандай митингдерде болуп келген. Ошо митингдердин аягы эки жолу чоң төңкөрүш менен бүткөн. Ошол митингдердин аягында биз билебиз канча деген мыйзамсыз жол менен адамдар бийликке келип, аягында уурдап жеп, мына акыркы убакта Кыргызстанды ушундай карызга батырып, мына бүгүнкү акыбалга алып келип койду. Ошонун баардыгын биз туура түшүнүп, туура ой чечим чыгарышыбыз керек. Кыргыз-Кытай мамилеси боюнча биз башка уктуруулардын алкагында дагы атайын сюжеттерди, репортаждарды даярдап берип жатабыз. Ошол эле митингчилердин оюна дагы көңүл бөлдүк. Ошондуктан биздин радио бардык топторго, бардык күчтөргө, ошондой эле бардыгыңыздарга аянтча бере турган радио экендигин унутпаңыздар. Бүгүнкү талкуубуздун катышуучулары коопсуздук маселеси боюнча эксперт аналитиктер, генералдар Артур Медетбеков жана Марат Иманкулов болду. Ушуну менен Айлампа программасын жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуз.